мен айтайын деген көйгөйүм дагы ушу жер маселеси өзүмдүкү. 2002-жылы ошо кездеги аким Тариел Сизгалевич Айтбаев аркылуу арызымдын негизинде Дөңташ участкасынан 2 гектар жер алгам. Ошо жерди Дөңташты элдин баары билет, аяктын баары таш болчу. Ondan ашык ташын терип тазалап, ошо кезде Актазаровдун каналынан суу келчү. 1-2 жолу арпа айдап неме кылгам, андан кийин эле жеримди ошо 2002-жылдан бери коду жок кылып, мени жанагы Азаркул Жолдошбек деген ушу жерди мага бердип, ошо кезде госрегистр. Ошондой кылып андан кийин бут тосуп, суу да келбей калды азыр ошол убактан бери. Кызыл китебим турат. Burun жашыл китеп алып, андан кийин кызыл китеп менчикке деп алган. Ошондон 24 жыл болду. Жеримди бербей атышат. Эчтеке айтпай, мына бу жерде кадастр турат, кызыл Кочкор айылдык немесинин, госрегистрдин Эрмек уулу Кубан. Ал болсо, жок, мен неме табам, коду жок экен, тиги бул деп эле ошондон бери жер маселесин чечпей коюшту. Сотко бар дейт. Ал эми сот болсо билебиз, Кочкор районундагы Сарыбаев деген сот бул штраф салып, өтө орой, жана эч качан элдин көйгөйүн чечпеген сот. Ага кайрылгандан эчтеке жок. Кызыл китебим колумда турса да, код анан тиги бул деп эле ушул томунун жеринди неметпей атат. Мен суу жок жер азыр. Ал сууну болсо мен жерден чыгарып алып, ошол балдарым аркылуу бир неме кылып, ошол оокат кылайын деген жеримди түшүнүктүү. Азыр жаман кылып атышат. жыйналыштан кийин райондун акими кабыл алыңыз дагы чечип бериңиз. Кызыл китеби колунда барларга тийбегиле. Могу жерде мисалы 500 киши отурса, 500'dün 490'ун да кызыл китеп бар. Туурабы? Илгерки үлүштөн алган жериңер. Анан ушунун баарын эле сотко берип алып атабыз деп, сот аркылуу алып алсаңар анда эмне болот анда? Бардак болбойбу? Кызыл китеби колунда барларга тийбегиле. Масал Нурганович, 2002-жылы алыныптыр, бирок каттоодон өтпөптүр биздечи, госрегистрде. Анан өздөштүрүүгө деп алынган кызыл китеп экен. Ал Кыргыз Гипроземдин маалыматы боюнча ал жер сууга тайдоо жери болуп турат да. Сууга тайдоо жери өздөштүрүүгө берилбейт да. Бирдеке салганга, курулушка берилбейт. Жок, өздөштүрүүгө деп алынган да. Жок, азыр токтоп тур. Эмеден өтпөй калган, ал кимдин күнөөсү? Бул кишинин аксакалдын күнөөсүбү же диги госрегистрдин өзүнүн күнөөсү? 2002-жылы бул кандайча китеп алынган? Бул биз такташыбыз керек экен, потому что колунда